Жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Ташиев Жалал-Абад облустук казиятына кызматтык уна тапшырды. Казияттан билдиришкендей, облус аймагында иш алып баруу үчүн алыскы райондор менен иштешүүдө кызматтык унага муктаждык жаралган. Бир нече жума мурун эл өкүлү Шайырбек Ташиев бул маселеден кабардар болгон. Казынын айтымында бул белек чоң колдоо болуп, кубаныч тартуулаган. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бул Жалал-Абад облусу өтө жери боюнча чоң, аянт тейлеген облустардын бири. Мисалы үчүн мына Чаткалга чейин бара турган болсоңуз 350 километрден ашык жол жүрүшкө туура келет. Тогуз-Торого барайын десеңиз 250 километрдин тегерегинде жол жүрүшкө туура келет. Ошондуктан биз казият автоунаасына өтө муктаж болгонбуз. Мен ушул жалпы мусулмандарыбызга кызмат кылуудагы ушул жетишпегендик боюнча эл өкүлү Шайырбек Кыдыршаевичке кайрылгам. Биздин кайрылуубузду жерге таштабастан мына кыска мөөнөттүн ичинде иш жүзүнө ашырып бергенине бүгүн биз жалпы Жалал-Абад шаарынын имамдары чогулуп бул белекти кабыл алдык. Өткөндө бир жакшы маселе көтөрүлүп, ушул биздин Жалал-Абад областынын территориясы өтө чоң. Анан кийин казиятыбызды дагы ушу жанагы алыскы жолдорго чыгып калат экенбиз. Ушуга бир машина маселесин бир карап бербейсизби, транспорт маселесин дегенден биз ошону ойлонуштуруп, анан кийин ушуга чечимге келдик. Ушу биз дагы соопчулук үчүн ушу Алланын үйүнө, ушу Алланын жолунда жүрөсүздөр, көптөгөн соопчулук иштерди кылып жүрөсүздөр. Ошого биз дагы салымыбыз кошулуп калайлы деген ниетте ушул ишке барып атабыз.